Akkaranı giyip gelip boğum gitmişti cüdü. Giyip yarım жылдан кейін құрсағын көрсетіп алып көшедесің. Ama ата-енесіздер ұшырмадың ғой неде. Жарым жылдан кейін неде справка беріңізші деп де, қарасың ай, құрсағын геймден көрсетіп алып, үш жерге келіп тұр ұялдай. Айттым ай, Музан, сен жолыңды шеше алмай қойдың ба? Бұйымдап қаласың сен көшіп, иә. Ұшын сайда бұл. Қалпылы бір салынса қалғандардың барлығын қолдап болады. Ай, қырғыздар мұсылманшылықта, мұндай мұсылман аялдарын салындар емес. Сіздер қаяқтағы бір білмейді, жоқланған деп. Ол динге бір басқаша ақылы. Бұл басқаша ақылы. Мектепте баладай болып, қатнақа болып, транзитті алынбай, бастай қатнақа болып кетіңіздер. Баштарын шеше. Бұлардың баштарынан бірінші шығарып қойып. Оны ошылардың барысы жазықсың бұл жерге. Баланчай ма баланчай. Пен сұраттай жазып қойып. Ошыл. Текшелер? Ошыл жерде тұрып жатау. Баштарын текшелер жатқаны ойсызға баш. Ем алғаса қайда? Да бұл сен қойып құдай. Мектептің ұзығын отырып, күлсүйіп құлқачан отырады. Үйлерінде де салынса бітер ол. Жоқ, жестеген болады. Намаз оқығанда, пожалуйста. Үй орға мектептен шығып таратқанда, мектепке кім таратқанда, чешкілер сабақта кетіп жатқанда айтқан алға. Кім айтты саған? Апаңға, атаңға. Анда мұнда. Егер де қаншалық сәтіңдерді қорабыса, ұшын жоқ көмектесің. Сабақты жатта саған олай я. Ұшын кемден сабақты жатта әрегелерін жатта саған олай я. Сіздер ұшын, тұра, үйден бұлады. Ана сен үшерге дөтті. Оймай ва, беш, шүппе. Мына, орын атпай. Қырғыз тілден орын. Ана ұшын жүде ұлталма саған. Жоқ, сүйден сүйден. Сабақ айтын сабақтан сүйден. Олардан да бұлар күнде кетігенді жатқа. Барым кетігенді. Асылы сабақтан сүйден. Алло. Самира кандай екен? Да. Мен жана укук коргоочу Кубанычбек Бакиров. Ошо эже жанагы маселе кандай чечиле турган болот? Кечээ күнү сиздер ошо окуучуларга жандай жасаган экенсиздер го? Эмне жасаптырбыз? Ошол жанагы кийимине байланыштуу туура эмес сөздөр айтылган экен да? Бияка келип айтышсынчы, келгиле. Биз тазалыкты талап кылып атабыз. Хиджаптарын алып, башы биттеп жүргөн жакшыбы? Мен анда чакырбайм комиссияны педикулез деп. Салынган жолуктарынын кирин көргүлө. Мен айттым, таза болуш керек биринчи очу. Анан кийин каяктагы динди айтып койшойт, динге эң биринчи тазалык керекпи? Же эмне? Башты тиги чүңкөлөп алып биттеп жүрүш керекпи? Бул кандай бул өзү? Туура эмеспи ушундай? Ошондо уруксат болобу, уруксат болбой калабы ошондо хиджапка? Биздин мектептерге негизи не положено да. Мен баладай болуп келиштим да, жакшынакай болуп. Капкараны тагынып алып, бу кандай болот же? Капкара, ушу биздин мусулманчылыкта ушундай
Акырын мен айтам, мен такайла, бизде ушундай болгон. Эр өлгөндөр тагынча турабы, караны, кара кийип. Аптакай мен айттым, жолук салынгыла артыңарга. Бирок жанагынтип тиги страшный болуп, чырала капкара болуп келбегиле деп урушуп атам мен. Ал эмне деген форма ал? Ошондо эмне кийбеш керекпи ошондо, Кийбеш керек, нормальный окуучудай болуп келиш керек. Бул окуучуда. Антип тиги таптакыр упузун салпылдап, укмуш болуп келсе, анда медресеге барсың да. Анда медресенин формасы болуп калды, бул мектеп окуучунун формасы эмес бул. Келип көрсөңөр болмок да силерчи. Ошонун формасын эмне деп айтат элеңер? Өзүңөр. Ооба, сиздин бирок сөздөрүңүз жанагындай курсактарын чыгарып алып тиги бу деген сөздөр чогулушта айтылган экен да. Эмне деген сөз? Неме эми кыскасы андай бул билимге тиешеси жок сөздөр жанагындай оронуп алышат, кийин болсо базарда отурушат, курсактарын көрсөтүп алышып тиги бу деп ушундай сөздөр ал кандай тиешеси бар дейм да. Курсактарын эмес, мен аны башкача формада айткам. Ушинтип чүмкөнүп алып бир кыз, бир жарым жылдан кийин мектеп бүткөндөн кийин топик кийип алып келген мектепке. Бир жыл бою ушинтип капкара кийинип жүргөн. Такыр биздин тилибизди укту эмес. Ана мектепти бүткөндөн кийин эле бир күнү жалаңаштан алып кетти жанагынтипчи. Мен ошондо таң калдым да, сен эмне диниң бүтүп калдыбы? Ушундай да болобу, я. Ошонун ата-энелери да ушинтип чырылдаган. Ой, биздин кыз шундук деп. Эмели шундук болсо деп жөн койгонбуз. Жарым жылдан кийин жанагынты алып келгенде биз таң калганбыз. Ушундай да дин болобу, я айланайын. Динди деген бир аны кармагандайын аягына чейин жакшынакай кармаш керек да. Ооба, эми динди кандай кармайт, жакшы кармайбы, толук кармайбы, убактылуу кармайбы, ал сизге кандай тиешеси бар дейм да. Кандай тиешеси эмес, окуучудай болуп келсин. Менин талабым ошол. Окуучудай болуп келсин. Бирок ошондо окуучу эле болуп келип атпайбы, хиджаб. Да, алло. Же ролдон бошодуңузбу, ролдон? Сүйлөшө аласызбы? Сиз каяктан чыгып атасыз мага? Мен укук коргоочумун, Кубанычбек Бакиров. Сүйлөшө аласызбы? Даныңызды жазып алайынчы. Жаза бериңиз. Ушул бул маселенин чечилиш максатында гана сизге чалып атабыз да. Ушул маселе кантип чечсек болот? Мисалы, өзүңүздөр эле чечесиздерби, же болбосо кандай чечилет? Же буну сиз маселе катары көрбөйсүзбү, кандай? Же негизи эмне үчүн уруксат эмес деп атабыз, эмне үчүн уруксат эмес деп атабыз ошого? Мен мектептин гана талабын, устав боюнча окуучунун формасын гана талап кылып атам. И тазалыкты, и всё. Башка эчтекени талап кылган жерим жок лишний. Ошо, бирок мектептин ичинде мектептин талабын аткарсын. Анда мектептин сыртына үйүнө барганда эмне кылса ал өздөрүнүн иши. Ошондо мусулманча али кийине турган жолугун салынып келсе болбой калабы? Мен айттым, жолукту артка салынып келгиле дедим. Мен полный чечкиле деген жерим жок. Артыңарга салынып келгиле. Бизде деле мугалимдер салынып жүрөт. Намазды барыбыз окуйбуз. Ошондо жанагы мондай болуп, жанагындай салпылдаган көйнөктү кийип алып анан бутка ботус кийип келген бул кандай, бул школьный формабы? Өзүңүздөр деле бир мен сүрөткө тартып туруп көрсөтсөм, ушу айтат элеңиздер да бул. Мага вообще замечание болмок да, көрсө бул эмне деген форма? Башында хиджаб, упузун көйнөк, бүтүндө ботас. Анан кечирип койгула текшерсек, эми бизде медработник жок, мен эми чакырайын деп атам. Просто айтып атышат да, тазалык деген вообще жок да. Эми апапак жолук салынгандай таза болуш керек да. Ал жолугунун актыгын көрсөңөр, эми кечирип койгула да. Анан мен, конечно, мондай жолук салынба деп айтам. Ошондо жана сиз артка салынып келсин деп атасыз, ошондо кулагы анан жана эги ачык болуш керекпи? Артка салынып алсын жолугун. Эгин эмне ал балада, булар эмне? Эмнеге мындай талапты коюшат? Мен просто таң калам да. Булар баладай, 6-класс, 3-класста кым мындай өзүн эптей албай жүргөн кыздарга бир ушундай бир зачем ушунун эмнелиги бар ай? Ошондо буларды келгенде өздөрү эле жашына болуп, эмесинде окуп, жашынакай болуп, жолугун да салынып, жашына болуп алышат. Булар өзүн эптей албаган балдардай. Азыр кебетесин көрсөңөр, туалетке кирсе эжелери аркасынан кошоп кирип атат. Ошондо мен энелери менен сүйлөшөйүн дегем да. Ошондо булар албай жатам мен булар. Ошондо булар эмне 18ге чыккандан кийин гана динин тандай алат, 18ге чейин динин тандай албайбы? Жок, бул бир хотя бы бир мындай 9-ду бүтүп, мындай бир өзүнө эптештирип алып, бир мындай жоолукту да кыйшайтпай жашына салыш керек да. Силер көрсөңөр, просто айтпаксыңар да. Ой, ушул улуулар айтып койсоңор болот. Ата-энеңизге деле түшүндүрсөңөр, мага ушундай
немелер келип атат да, карабачы балдарыңардын кебетесин депчи, кыздардын кебетелери бир сумдук ай. Эми караңыз, эми майли, ошол бирок ошол нерсени жеткирүүнүн башкача жолун таппадыңыздарбы? Жок, али чогулушта кыздарды кемсинтип, намысына тиип. Эч кандай кемсинткен жерибиз жок. Мен эртеңкиге ошол эйнелериңер келсин, мен просто апалар менен сүйлөшөйүн дегем да. Ушунча кийиптиңерби? Таза, жакшынакай алып кийип жөнөткүлө болду. Жана чогулушта жандай линейкада жандай сөздөр айтылыптыр да. Динди тутунсаңар до конца тутунгула, эркектер менен бир кабинетте отурбагыла, анда медресеге кеткиле, анан кийин көчөдө жана курсакты чыгарып алып жүрбөгүлө, анан да ошол сөздөр айтылыптыр да. Анан динди тутунсаңар мындай депчи, анан бул динди жолукту кандай максатта салды? Балким мода үчүн салгандыр. Ал силерге мындай кандай тиешеси бар дейм да? Кандай тиешеси бар дегениңер кызык экен го. Бул мектеп да өзүчү. Биз деген жолукту да салынса дагы тазалык менен деп атам. Мен таза деп атам. Капкара кылып ботала болгон чарала-чуралаларды салынып эмне кереги бар? Бирин көрүп бири калп эле. Үйүнө барсак, мен 1-2 фамилияны айтам ушу келген ата-энелерине. Үйүнө соцпедагог барса, үйүндө жылаң башырыптыр ошо кызчы. А мектепте болсо подружкасын туурап келип атат да. Мен подружкасын сурап келсин, сиздин ишиңиз кандай? Кандай ишиң кандай? Мектепте деген тартип бардыгына бирдей. Бардыгына бирдей. Тазалыкты сакташ керек, школьный форманы кийип келиш керек. Ошондо уруксат анан ойуна келгенде эле кызыл болуп, жашыл болуп келе берсе, биз эмне бул жерде жөн эле отура бериптирбиз, ишиң кандай деп. Сен алдагындай манерде сүйлөбөгүлө. Укук коргоочу эмес, бала болсоңор дагы. Мен ушинтип айтам. Мени да ушул жерден, мага да ушундай талапты коюп атат бул жерде. Ким коюп атат? Аты ким ошо талап койгон адамдын аты ким? Билим берүү министрлиги, мынакей, билим берүү мынакей. Мектепте деген мына пандемия учурунда тазалык биринчи очередте. Ошондо хижапка уруксат эмес экен да? Мен уруксат эмес деген жерим жок. Ошол ким айтып барган болсо дагы мен выяснять этем дагы, чындыгына чыгарамын. Мен бул жерде ушакчы кылмагыла. Ошондо сиз неме? Мен азыр дегем мынакей. Дагы 2 салагым бар. Мен нервимди козгоп, бул жерде лишний сөздөр менен заниматься этип отурасыңар. Кечеги мектепке. Мектепте көрсөтөм мектепте. Кечеги чогулуштагы сөздөрүңүз диктофонго жазылган да, аны эмне кылалы, интернетке чыгарайлы анда? Мен да чыгарам сиздин сөзүңөрдү интернетке. Чыгара бериңиз. Ошондо сиз эмне деді, обай уруксат эмес дедиңиз, азыр эле аркага байланып кетип атасыз, эми кайра уруксат деп атасыз, бир позицияда турбайсызбы? Надира Санташевна мага лично жеткириле дегенде ушундай каршылыктар болсочу, айта берелиби?